Жалал Абадта төрөт үйүндө эгиздердин бири жок. Мындай билдирүүсү менен эгиз күткөн ата-эне регион телеканалына кайрылды. 28 жаштагы Анаргүл Жакупбекова 11 октябрь күнү көз жарган. Буга чейин ал текшерүүлөрдөн 2 ымыркай деген жыйынтык алган. Бирок төрөттөн кийин бир кызын гана колуна алган. Мен төрөттө учуруна киргенде 1 саат мурун калганда УЗИге түшкөндө двойной деп айтылган. Экөөнтен жүрөк согушу улатат деп явно көргөзгөн. Анан төрөткө кирип атканда укол сайган. Төрөттө 1 саат толго болду. 1 сааттан төрөлгөндө биринчисинин төрөлгөнүн билем. Еще адан кийинкисин эмне болгонун билбейм. Ана көзүмү ачсам уже тигип коюшуптур. Бирөө эле деп ошону бирөөнү эле көзүмө карматып койду. Бирок ага чейин өздөрү деле текшерип атканда уже төрөт толго болуп суусун жарганда да экөө деп атышы, анан бирөө деп. Ал буга чейин 2 жолу УЗИ жана доплердик аппараттын текшерүүсүнөн өткөн. Анда Анаргүлгө 2 түйүлдүк бар деп тыянак берилген. Аталган видео Бишкек шаарындагы медициналык борбордо доплердик текшерүү учурунда тартылган. Башыма. Билме? Төйсүмө ийгиз экен да. Анаргүл Жакупбекованын жолдошу бир ымыркайдын жок болуп чыкканына дарыгерлерди айыптайт. Экинчи ымыркай табылышы керек деген талабын билдирет. Ошондой эле бул иш тыкыр иликтенишине үмүт артат. Анан родзалга кирердин алдында бул УЗИге тартат экен. УЗИге тартканда экөө деп жазып берет кагазына. Анан врачтар кирип эки жерге белги коет. Плюс экөө экен мындайынан экен. Экөөнүн жүрөк согуун келинчемик угузат. Анан төрөгөндө эле бирөө болот да. Азыр кызымдын жүрөгүн текшерди, бир эле жүрөк, 2 жүрөк эмес. Ошо азыр мен табышмак ошо бирөө аякта болот да. Ошо азыр бир жерден 2 күнөн чыгара алмадат. Мен кызымды алмайсаң чыкпайм бу жерден мен. Болгон ошол эле нерсе болот. Азыр мен кызым берсин болду. Мен булардан башка эч нерсе талап кылбайм мен. Ал эми дарыгерлер мындай айыптоону четке кагууда. Жакупбекова бир гана ымыркай төрөгөнүн айтып, экинчи ымыркай жок болгонун белгилешет. Ошондой эле УЗИ аппараттары да медицинада адашуусу мүмкүн экенин айтышат. Экинчи баланы таппай атам деп мен родзалга чакырганда келдим. Перчатка кийип көрдүм. Көргөндө экинчи бала билинген жок мага. Тону уже түшүп келатыптыр. Тону түшүрдүм да сразу чакыртырдым. Күйөөсүн чакыргыла, главврач чакыргыла деп. 1 тон түштү, 1 киндик түштү. Мына көрдүңбү? Канча бала төрөдүң десем, 1 бала чыкты деди кыз өзү Анаргүл. Ооба түшүндүм эже, сизди түшүнүп атам деди. Мен айттым, сени мен уктатып койгон жокмун, наркоз берген жокмун. Сен өзүң да эсигиңде жаттың, көрдүңбү деди. Мен сени эч нерсе кылган жокмун. 1 бала чыкканын көрүп атасың десем, ооба түшүндүм эже деди. Аталган окуя боюнча жабырлануучу тарап 12 октябрда Жалал Абад шаардык прокуратурасына кайрылган. Ал эми бүгүндөн тарта укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери башталды. Регион телеканалы тергөөнүн жүрүшүн мындан ары да чагылдырып турмакчы. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.